Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандык жердеш мекендештерим. Менин аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Урматтуу мекендештер, мына саналуу күндөн кийин боло турган Кыргыз Республикасынын 8-чакырылышынын жогорку кеңешине мен дагы өз кандидатымды Кичи Мекенин Нарын району, Ат Башы району, Актал району, Нарын шаарынан койдум талапкерлигимди. Урматтуу мекендештер, азыркы чыгып жаткан себебим ушул шайлоого кайдыгер болбой, катышпай койбой, барыңыздар жапатырмак катышыңыздар. Анткени өлкөнүн келечегин, жаштардын келечегин аныктай турган бир гана эл. Азыр шайлоо боюнча абдан жакшы өзгөрүүлөр бар. Бул кайсы жагы десеңиздер, мурун Бишкекте туруп Нарынга же башка областтарга шайлоо өзүңүз тандаган адамга добушуңузду бере алчу эмессиз. Азыр андай эмес. Азыр Бишкекте туруп дагы каалаган, сиз каалаган кандидатыңызга бере аласыз добушуңуздарды. Ошондуктан кайдыгер болбой, биякта временный учетто турсаңыздар да убактылуу. Өзүңүз жашаган жерде, каалаган жерде шайлоо участогуна кирип, паспортуңуз менен барып, Нарындагы каалаган талапкерлигиңизге кандидатка добуш бере аласыз. Ошондуктан кайдыгер болбоңуздар. Анан коррупцияны, уурларды, бандиттерди, кылмышкерлерди тандабаңыздар, бизнесмендерди. Алар эч качан мамлекет үчүн күйбөйт, биринчи өзүнүн кызыкчылыгын ойлошот. 90% ушундай. Сиздер эл үчүн, карапайым калк үчүн иштей турган таза адамдарды тандашыңыздар керек. Урматтуу мекендештер, кыргызда жакшы сөз бар. Жакасы кундуз болсо тон дейбиз дейт. Жалы кучак болсо аны ат дейбиз дейт. Буту айры жумуру баш болсо аны киши дейбиз дейт. Бирок жакасы кундуз тон болгон менен кол тоңдурган суукта колтугуң жылытпаса андайды кыргыз эли тон дебейбиз дейт. Жалы кучак ат болгон менен алыс жол шашылып аттанып баратсаң, ара жолдо майышып баспай турса, андай атты кыргыз эли ат дебейбиз дейт. Жумуру баш, буту айры киши болгон менен сөзгө кулак салбаса, берген саламыңа түзүрөк албаса, айткан кебиң түшүнбөсө, андайды кыргыз эли малдан канча айырмасы бар киши дебейбиз дейт. Муну эмне үчүн айттым, урматтуу мекендештер? Канча убакыттан бери какшап келатабыз. Таза адамдарды акчага алданбай, балдардын келечеги үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн тандаңыздар деп. Анткени, урматтуу мекендештер, эл гана тарых жаратат, туура адамдар тандап, башка эч ким жарата албайт. Кудайдын буйругу менен өтүп келсем, бир гана эл үчүн ак кызматымды кылып иштеймин. Менин бюллетендеги номерум 8, урматтуу Акталалык, Ак Башылык, Нарын району, Нарын шаарынын шайлоочулары, туура адамдар тандаңыздар. Терең урматым менен Чыңгыз Капаров.